интернет желілерінде жүрек жылытқан бұл видео талқы болуда. Калифорнияда көптөгөн үйлер күйіп, bir үй күйбей қалған. Ал үй белгілі мушкердики болып шықты. Ал мушкер ислам динин кабыл алған жана көптөгөн мушташтарына Куран китепти көтөрүп, Куран китепти мактап чыккан видеолор дагы жарыяланууда. Албетте видеого лайк басып коюңуз. Комментарийге дагы ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Эми болсо белгилүү адамдардын үйлөрүн күйүп кеткенин көрсөтөбүз. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. Ассаламу алейкум, достор. Могу Америкадагы болуп аткан окуя тууралуу айткым келип атты. Тетиги Ди-Каприо, Пэрис Хилтон, ошолорго бир көңүл айтыш керек болуп атат. Себеби бүгүнкү күндө акыбал аябай катуу келип атат аларга. Кандай акыбал? Эмнени сүйүп жашап алсаң бул дүйнөдө, ошо менен азапталасың да. Жалаң дүйнөнү жакшы көргөн адамдын баары топтолду эле ошол жерде. Дүйнөнүн гана кызыкчылыгын көздөп, өзүм деле болсун, өзүм эле жыргап, ойноп, күлүп жашайын деп, бир бузукулуктарга себеп болуп, ошонун таралышына себеп болуп, төңкө клуб, ичкилик, чеккилик бардыгына себеп болгон адамдардын бир мындай уюгуна Алла субхан таала бир акыбал жөнөттү. Эми от, бул от макулук жаралган нерсе да. Анын да жаратуучусу бар. Кайсы бир адам айтылачы мына отту мен жараткам деп. Эч бир айтылбайт да, анын жаратуучусу бар да. Ошол от Алланын өкүмү менен күйөт, Алланын өкүмү менен гана өчөт да. Эми бүгүнкү күндө көрүп атабыз мынакей. Аябагандай бир Алланын каары түшкөн, бир ушундай бир Алланын бир азабы түшкөн учурду бир байкап атабыз да. Аны эч ким өчүрө албайт. Алла өкүм бергенде гана өчөт ал, караңыз. Ошол себептен бул нерседен биз адамзат, бүткүл дүйнөдөгү адамзат ой жүгүртүш керек. Биз кыска ой жүгүрткөн адамдардын, бул дүйнөнүн гана кызыкчылыгын көздөгөн адамдардын артынан ээрчибейли. Кыргыздар, мына мен эми кыргызча сүйлөп атам да. Мени кыргызга да түшүнүп алат, туурабы? Кыргызча ой жүгүрткөн адам гана уга алат. Башка бирөөсү түшүнө албайт, уга албайт. Эмне деп атканымды билбейт. Ошол себептен биз кыргыздар өзүбүз ой жүгүртөлү. Акыл калчайлы. Келечекке бир мындай кайдыгер карабайлы. Келечек деген бул дүйнөнүн гана келечеги эмес. Акыреттик келечеги. Акыреттик келечеги достор.